Fizikалык жана химиялык кубулуштар. Биздин айлана чөйрөбүздө, турмушта дайыма кубулуштар болуп турат. Ал кубулуштар экиге бөлүнөт: физикалык жана химиялык кубулуштар. Мисалы, сүрөттөн эле карап турсаңар, мына оттун күйүшү, таш көмүрдүн күйүшү, жалпы эле оттун күйүшү. Бул кайсы кубулуш деп ойлойбуз. Ал эми могу жерде сүрөттү карасак, мисалы мына сууну ысытканда суюктук абалынан газ абалына өтөт. Ал эми муздатсак -4 градуста, анда катуу абалга музга айланат. Мында суунун агрегаттык абалы өзгөрүп атат. Ал эми суунун молекуласы таптакыр өзгөрбөйт. Молекуланын формуласы суунук мисалы H2O. Нормалдуу шартта суюктук. Ал эми муну ысытсак, суу ошол эле молекула, көзгө көрүнбөгөн молекулага буланып кетет, бирок бул газ абалында болот. Ушуну эле кайра муздатсак, мисалы -4 градуста суу кристалдык музга айланат. Кристалл. Демек, мында 3 агрегаттык абалга гана өзгөрдү, бирок суунун составы, молекуласы өзгөргөн жок. Бул физикалык кубулуш деп аталат. Башкача айтканда, заттын башка затка айланбай турган кубулушу бул физикалык кубулуш. Физикалык кубулушта заттарды түзгөн молекулалар бузулбайт. Жөн гана бир абалдан башка абалга өтөт. Физикалык кубулушта төмөнкү негизги белгилер болот. Агрегаттык абалы гана өзгөрөт. Агрегаттык абал. Демек 3 абал: катуу, суюк жана газ. Экинчи формасы өзгөрөт. Мисалы темир мыкты ысытып алып, балкытып эритсе да болот. Мык жасаса, бурама жасаса болот. Демек, бул формасы гана өзгөрөт. Үчүнчү, балкып эрийт. Мисалы, катуу заттарды ысытса, катуу абалдан суюк абалга өтөт да, балкып эрип, формасын өзгөртөт. Ал эми касиеттерин өзгөртпөйт. Экинчи химиялык кубулуш. Химиялык кубулуш мында заттар бир заттан башка затка айланып кетүү кубулушу. Мисалы, жыгачты же таш көмүрдү алсак, таш көмүр менен жыгачты күйгүзгөндө күйөт дагы башка затка айланат. Ордунда күл калат. Күл такыр башка зат. Ал эми абага болсо көмүр кычкыл газы жана башка заттар газ түрүндө чыгып кетет. Ал эми энергия, мындан башка дагы эмне бөлүнүп чыгат? Жылуулук энергиясы бөлүнүп чыгат. Демек, өзү эле көрүнүп тургандай, химиялык кубулушта реакция же болбосо химиялык кубулушту биз химиялык реакция деп атап койсок болот. Реакция. Демек, химиялык кубулуш учурунда зат өзгөрөт. Молекуласы бузулуп, башка жаңы заттын молекуласы пайда болот. Мисалы, мына көмүрдү алсак, таш көмүрдүн формуласы С, күйүүгө дайыма кычкыл тек катышат, O2. Көмүр күйүп, газ абалында абага учма газ, көмүр кычкыл газы пайда болот. Демек, зат такыр касиетин өзгөрттү. Демек, химиялык кубулуш учурунда же болбосо химиялык реакция учурунда эмнелер өзгөрөт? Биринчиден, заттын өңү түсү. Мисалы, жезымды абада ысытсак, ал сары кызыл өңдөн кара түскө өтөт. Бул башка затка айланды деген сөз. Экинчи, жылуулуктун бөлүнүп чыгышы. Мисалы, от жакканда жылуулук бөлүнүп чыгат. Мисалы, ал эми кээ бир реакцияларда тескерисинче жылуулукту сиңирип алат. Өзүнө ысытмайынча кээде реакция жүрбөйт. Башкача айтканда, жылуулук бөлүнсө дагы, сиңирип алса да, бул реакция жүрүүнүн белгиси болуп эсептелет. Андай үчүнчү шарты чөкмөнүн пайда болушу. Чөкмө деген эрибеген зат. Эгерде эки зат бири-бири менен аракеттенишип, эрибеген чөкмө пайда болсо, бул да реакциянын дагы бир белгиси. Төртүнчү шарты учма газдын пайда болушу. Мисалы, үй турмушунда эле көрүп жүрөбүз. Сооданы өчүргөндө уксус менен
Ошондо көбүрөөк кайнаган суу чыгат да, ал көбүрөөк кайнап чыккан газ көмүр ычкыл газы. Демек ушул реакциялардын белгилери байкалса, биз ал химиялык кубулуш деп түшүнөбүз. Мына ушул белгилер менен биз реакцияларды же химиялык кубулуш менен физикалык кубулушту айырмалайбыз. Бул жерде сүрөткө кайрылсак, мисалы могу жерде электр зымы. Бул кышкы абалы, ал эми бул жайкы абалы. Эмне үчүн жайында зымдар саламдап калат? Себеп дегенде температура жогорулаган сайын зым кеңейет дагы, узундугу да өзгөрөт. Бирок темир же жезден жасалган зым өзүнүн касиетин өзгөрбөйт, жөн гана кеңейет. Бул кеңейүү дагы, жылуулуктан кеңейүү дагы физикалык кубулуш. Ал эми могу жерде алсак, шар. Шарды дагы катуулук басым же болбосо ысытканда деле шар жарылып кетиши мүмкүн. Күндүн таасири менен жылуулуктан кеңейет дагы, шар жарылып кетти. Демек, бул дагы кеңейүү процесси дагы физикалык кубулуш болуп саналат. Эми химиялык реакция же болбосо химиялык кубулуш жүрүш үчүн кандай шарттар керек? Шарттар. Демек, химиялык реакция жүрүүнүн шарттары. Демек, биринчи тийишүү бетин көбөйтүш керек. Заттын тийишүү бети. Башкача айтканда, эки зат бири-бири менен аракетке келиш үчүн аларды майдалаш керек же сууга эритиш керек. Анда зат майда бөлүкчөгө айланып кетет дагы, кагылышуусу көбөйүп, реакция тез жүрөт. Экинчи, ысытуу. Мисалы, таш көмүрдү жөн эле жага албайбыз да, алдын ала ысытыш керек. Демек, ысытканда жыгач менен же кагаз менен коюп ысытып, алдын ала ысытып алабыз. Алдын ала ысытканда заттардын молекуласынын кыймылы күчөйт дагы, кагылышуусу да көбөйүп, демек реакция тез жүрөт. Үчүнчү шарты катализатор колдонуу. Катализатор деген эмне? Катализатор бул реакциянын ылдамдыгын тездетет, бирок өзү чыгымдалбайт. Мисалы, камыр жууруп атканда деле дрожжду батыраак ачытыш үчүн кант кошуп коебуз. Себеп дегенде кант бул жерде катализатор. Ачуу процессин тездетет. Же болбосо майда көмүрдү батыраак күйгүзүш үчүн чаңсымал көмүрдү суу кошуп жакса болот. Демек, катализатордун ролун айрым учурда суу жалындыгына өчүрбөстөн реакцияны дагы тездетет. Мында майда көмүргө күйүү реакциясын тездетүүчү суу жерде катализатордук ролду аткарат. Дагы бир шарты ингибитор деген бар. Ингибитор бул катализатордун карама-каршысы, ингибитор. Тескерисинче керексиз реакцияны азайтат. Мисалы, темирди абага нымдуу жерге таштап койсок, дат басат дагы, ал касиетин жоготуп, порошокко айланып калат. Демек, бул бизге керектүүбү же кереги жок? Албетте кереги жок. Себеп дегенде темир жарабай калды, башка затка айланып кетти. Ошон үчүн темирден жасалган пароход, кемелерди батыраак дат басып чирип кетпеш үчүн ал жерге ингибиторлорду же башка коррозияга каршы заттарды колдонушат. Ошондо реакциянын жүрүү шарты басаңдайт дагы, реакция токтойт. Бул заттарды биз ингибитор дейбиз. Демек, ушундай таасирлердин жардамы менен биз реакцияны тездетип алсак болот. Ал эми реакция болсо, химиялык жана физикалык кубулуш турмушта дайыма керек. Мисалы, физикалык кубулуштун эмне кереги бар деп ойлойбуз? Керек. Мисалы, жаан-чачындын пайда болушу. Жаан-чачын. Демек, асманда булуттардан жаан-чачын пайда болот. А булут кантип пайда болду? Ал жердеги агын суудан жылуулуктун таасири менен температура. Анда бул бууга айланат дагы, буу кайра муздаганда булут сууга айланат. Демек, бул процесс жаан-чачын, бул физикалык кубулуш. Ал эми биз бул жерде оттун күйүшүн карадык. Демек, бул дагы энергияны алып атабыз. Биз демек жылыныш үчүн жана башка оокат тиричилик үчүн биз энергиясын алып атабыз. Демек, бул да бизге керек. Ал эми эритиш керек деп атпайбыз бул жерде, мисалы, шарты.
Eriткенде биз тамакты эритме түрүндө гана жакшы сиңиребиз. Мисалы кантты чайга кошуп эритип алабыз, тузду дагы. Ал эрүү процесси жүргөндө бул физикалык болуш. Зат бат сиңип адамдын организмине оңой сиңет. Демек, физикалык жана химиялык болуш жаратылышта да айлана чөйрөдө дайыма бизге керектүү зарыл нерсе болуп эсептелет.